4 balası var. Uçuğa çarşamcı. Жардам беребиз, апа. Апа, жардам беребиz. Садыр Жапаровдун кетип баратканын көрүп, эсим ой түштү да. Садыр Жапаров келди деп элдин баары үй мөлөктөш. Күйөөсү аябай жакшы көрөт. Тажадым ушундай жашоодон. Ушулар аман болсо экен, бул бирденке болсо күйөөсү эмне болот? Ошону ойлосом, заманам куурулат. Сен өлүп калсаң мен балдарды таратып ем. Садыр Жапаров келди деп элдин баары үй мөлөктөш. Саламатсыздарбы, Сулуу ТВ каналынын жалпы катталуучулары. Буга чейин дагы биз Залин эжекебиздин абалы тууралуу чагылдырып келгенбиз. Анда өзүнүн кызы, апасынын акыбалы тууралуу силерге баяндап берген. Тиге мамам сүйлөп калса деп да ойлоткон сен ичинен ошо балдарым деп айтып калат го деп ойлонуп отуруп калганда тиге мен мамам сүйлөп укса деп анан азыр бул да ойруга ошоңгондо башы айып кетсе деп ошо сүйлөбөй дейлер. Мен нормально сүйлөшө албайт анткени кичине кезинде да окуган эмес. Окуп аптыр, ошон үчүн тамга да тааныбайт да. Менде жазыша албайт даже. Экөө тең. Даже маякта азыр окугандарды карасаң башкача сүйлөшөт. Мамам окуган, папам окуган эмес. Ошон үчүн биз кадимкидей эле нандай деле сүйлөйбүз да. Башкаларды угуп отуруп тиги ии балам андай мындай эркелеткен. Анан мамамды да угунам. Мамам папамды дагы ушинтип ойлоп кетем да. Келет да сөз. Мамам сүйлөсө кандай болмок ушундай ойлонуп эле. Ошо элден каржылоо жасайм дейт. Менин балдарымды караган киши жок, акчам жок дейт. Бөлөсө дагы да болсо элден колдоо күтүп, элден жардам суроону улантууда. Бүгүн биз бул жолу Элим Барсыңбай кайрымдуулук фонду менен биргеликте келдик. Азыр дал ушул Залин эжекебиздин кайненеси менен биргеликте маек кылабыз. Эжеке, саламатсызбы папа? Саламатчылык каражаным. Силерге да рахмат, ушинтип элге жарыя кылып, элдер бизге жардам кылып, ТВдан карап, телевизордон карап, ар бир каналдан карап бизге кайрымдуулук кылып атат. Мени ушу Бишкек шаары бүт эле таанып калды окшойт. Карапайым калк жакшы экен, жардам берип кетип атат, тилегин айтып кетип атат. Ыраазымын ошо шаардын элдерине. Азыркы учурда абалы кандай? Анткени биз өткөндө тартып барганда төшөктө эле больницага келип, бир аз да болсо дары-дармек алып атканга өзгөрүү барбы? Баягы күндөнгө мурун кичине жакшы болчу, күндөнгө алсырап эметип баратат, убакыт өтүп баратат. Биз өзүбүз дагы беймаза болуп шашып турабыз. Баягы кайрымдуулук элдерден чогулуп атат. Кудайга шүгүр бир аз чогулуп калды. Өзүбүз элден кылып, анан бирок көбү жетпей атат азыр ушул тапта. Ошо кетчү сумманы ойлогондо заманам куурулуп, тим эле жерге кирип кетет деп атам. Келинимдин акыбалы күндөнгө оорлошуп келатат. Бүгүн көчө күнү Садыр Жапаровго жолугушкандан кийин келинимди доктурга жаткырып, аз да болсо дагы кетерди дарылайбыз деп анан бирок бүгүн дагы жаткырып дарылаганга эметип калышты, жаткырып калышты. Апа, мисалы үчүн буга чейин дагы сиз ошол өлкө башчыбызга же болбосо башка аткаминерлерге кайрылып көргөнсүз да, бирок жардам болгон эмес. Анан ошол базардан учурагандан кийин анан ушундай жыйынтык болуп атабы, ушинтип больницага жаткырып берип? Ооба, мен жатканда ойлоп алып, Садыр Жапаровго түн ичинде бир уктап ойгонгондон кийин эле оюмдун баарын айтып ыйлачумун. Анан ыйлап башым ооруп чыкканда туруп алып төшөк каптап антиминтип алаксып мен жолугуп эмес, оюм деле такай ошо Садыр Жапаровго арманымды айтып ыйлай берчүмүн да.
Кудай таалам тилегимди берип, кандай Кудай колдоду билбейм. Ош базарында тамтаңдап, эң эле башында соода кылып, баягы эме кылып, коробка көтөрүп жүрсөм, балдарым чуркап келди. Неберелерим, апа Садыр Жапаров келди деп элдин баары үймөлөктөшүп атат. Биз барсак жакындай элбай койдук, жолукпайсызбы деп. Анан музыкам иштеген бойдон, коробкамды көтөргөн бойдон кандай балдардан да ашып чуркап кетипирмин. Демейди аябай демигип жүрөгүм ооруйт, демигип баса алчу эмесмин. Кандай жеткенимди билбейм. Карасам эл уудургуп, Садыр Жапаров эң эле алдыда уудургуп, элдин арасында жүрүп мен жетпейт турбайымбы деп эле эми эчтеке жардам жок келинимдин. Ошондо биринчи укканда больницадан бул эң эле акыркы статья колубуздан келбейт дегенде бир эсим ооп жыгылгам. Анан бу жолу дагы Садыр Жапаровдун кетип баратканын көрүп эсим оо түштү да. Кетет турбайбы, жолукпайт турбайбы деп Садыр Жапаров алтыным менин үнүмдү ук деп бир кыйкырганымды билем. Анан тим тытынып чуркап жөнөпүрмүн. Анан бир кызыл чапан деле билем да. Кызыл чапан деле көрдүм. Андан кийин ар ким эле жабалактап келип эле ошентип атты. Эч кимди көргөн жокмун. Жада калса Садыр Жапаровдун деле жаныма келгенин көрбөй калыпырмын да. Эчтеке сезим жок болуп калыпырмын. Оюмдун баары эле мунун өлтүрүп салдым. Бүттү, мага эч жерден жардам жок. Садыр Жапаров карабай кетти. Мен эч жерден жардам ала албайм. Мен бул өлүп калат турбайбы деп эле өзүмдү жоготуп койпурмун. Эмне деп айтты мынакей ошол жерден деле? Ошол сөздөр эсиңиздеби? Мен көп эле сөздөр болуп атты, бирок эсиме тута албай калыппырмын. Кийин үйгө баргандан кийин Садыр Жапаров жолукту. Мынакей апа, мына чапаны салыштырып көрүп, мынакей десе деле такыр ишенбей койгом. Мен кыздарым, неберелерим айтты, барбады апа, жаныңа барды десе деле ишенбей койдум. Азыркыга чейин неметпейм да. Көз алдыма келтире албайм ошо Садыр Жапаровдун келгенин жаныма. Анан ошондон кийин азыр жакшы жылыштар болуп калды, шүгүр. Мынакей азыр базарда азыр коробка менен чыгып атасыздар да, акча чогултуп, эженин балдары дагы чыгып атабыз менен. Мунун 2 баласы чыгып атат. Жана чуркап жүргөн, документ чогултуп чуркап жүргөн кызымдын баласы да чыгып атат. 4-өлөп чыгып атабыз. Кандай элдер ба жардам берип атабы? Бул каналдардага чыккан сайын элдер боор уруп, баа таанып калышат экен. Ушул аялды көрүп аттык эле салып коелучу, жардам болсун, шыпасы тийсин деп жакшы тилектерди айтып салып кетип атышат. Ыраазымын. Мисалы үчүн баягы көпчүлүк эле кайненелер келин үчүн мындай жолго бара беришпейт да. Сизни баягы экөө турмуш куруп аткан учурда дагы аябай өзүңүз жүгүрүп, өзүңүз баягы каршы болбой. Мен жаш кезимде эле абышкам каза болуп калган, жаш эле өлүп калды байкуш. Небере да көргөн жок, келинди да алганымды көргөн жок, кыздар күйөөгө тийгенин көргөн жок. Анан ушул кызды сөйкө салып алалы деп аткан убакта абышкам каза болуп калды. Анан уулум сүйлөбөйт, ыйлап, менин атам өлүп калды, эми мен колукту албай кала турбайм деп 40-ына чейин отуруп эле анан барып сөйкө салып бул кызды алып бердим. Анан Кудайга шүгүр 4 төрөп берди, 4-өн өзүм багып чоңойттум. Андан кийин бул келинимди күйөөсү аябай жакшы көрөт. Мен ошо экөө бирин-бири жакшы көрүп, сыйлашып, жуун, таран, кийин, иштеп, анан мени карап, ушинтип турганына аябай сыймыктанам. Мен деле ошо ортосунда сүйүүсүн сыйлайм да аябай. Экөө бирин-бири сүйүшсө, анан жакшы ынтымактуу жашоо болот экен. Балдары чоңонем деп мени тытмалап турушат. Бул экөө ынтымактуу жашап турушат. Анан мен кантип каяка барам? Экөөнүн ынтымактуу жашап, абышка кемпир болуп, ошо балдардын чайын ичип жашаса экен деп Кудайдан тилейм. Мен карыдым, ушулар үчүн чуркап жүрөм. Азыр балдарга тамак аштан эмне болчу эми, өзү акча жетпей атса? Эми тамак аштан малыбыз бар анча-мынча. Анан кийин үйдө дагы эпилепсия менен ооруган келиним бар. Ал дагы Кудайга шүгүр, келин жакшы болсо аябай жакшы экен. Ырыскынын баары келин жакшы болсо үйгө өзү эле коюлуп келип турат экен. Күйөөсү менен ынтымактуу жашап турса, ошолорду көрүп эле бактылуу болуп турат экенсиң.
Анан келин аркырап турса, күйөөсүн сыйлабаса, күйөөсүн эштен бир буту аттап, бир буту аттай электе жок десе, анда нааразы болуп, ичиң дүпүйүп, жаман сөздөрүн угуп, жибибейт экенсиң. Азыр ошо шүгүр үйдө оğlum дагы эпилепсиясы бар, оğlumдун колуктусу менин бар жогумду билдирбей үйдү теелеп ошентип турат. Садыр Жапаровго бул телевизордон көрүп, анан телевизордон көрүп алып, бакырып өкүрүп ыйлап, апа эмне үчүн минтип бакырып ыйлап көчөдө жүрөсүң деп анан тиги мен менен сүйлөшөм деди. Түн ичинде үй квартирада отурсам. Анан сүйлөшкүм келбей койду, дагы ыйлайм депчи. Апам уктап атат деп койчу деп. Андан кийин кечинде больницага жатам деп келип бир экөөбүз жолугуп калдык. Бакырып өкүрүп ыйлап кучактап алып, эмне үчүн өлүп калсаң балдарымды ким багат, эмне жаныңды кейитип чуркап жүрөсүң деп аябай кучактап алып, аябай ыйлады. Ошо мен өлүп калса мен балдарымды ким багат деп мен деле бул караан тутат окшойт да. Эми апам бар дегенде балдарыма апам бар деп бу деле оорлуу неме ар кайсыны ойлойт да. Эмне болуп калам, жашап кетемби же ушундай болуп жашабай каламбы деп ойлойт окшойт. Сүйлөшкүм да келбей калды, бирдеме десем эле ыйлайт. Ушул күндөр өтүп кетсе экен, тынч жашообузга келип калса экен. Тажадым ушундай жашоодон. Өзү мындай нелерди айтып атат азыр сизге көбүнчө? Сенген эле сиз болуп атсаңыз керек. Сен жаныңды кейитпе, сен керексиң, балдарды багасың. Сен өлүп калсаң биз эмне кылабыз деп ыйлай берет кучактап алып. Анан ушинтип турган келинден кантип мен карыдым, ичеримди ичтим, жеримди жедим. Ушулар аман болсо экен, бул бирденке болсо күйөөсү эмне болот? Балдар чоңоет, өзүнүн күнүн өзү көрөт. Байкуш балам куурайт го, өзү сүйлөбөсө. Бул жуунтуп, тарантып, иш же деп экөө ойноп күлүп турушчу эле жок дейт да муну. Ошону ойлосом эле заманам куурулат. Ыйлаңыз апа, буюрса сөзсүз түрдө жардам болот деген ойдобуз. Анан азыркы учурда канча сумма деди эле, анан азыркы канча сумма чогултуңуз? Ошо суммаларын билбейт экенмин мен. Кыз эле билет, ошо мен мурункудан да аябай өзүмдү жоготуп эле ылдыйлап баратам да, күндөн күнгө мындай жаман акыбалда эле болуп баратам. Бирок балдарды караан болоюн деп эле өзүм кайраттанып эле жанталашып чуркап жүрөм. Илгери Акышкам айтып калчу, сен өлүп калсаң мен балдарды таратып ем. Сен өлгөбө кемпир, сен өлбө, сен балдарды таратпайсың, багасың, ушулардын азап тозогун көтөрөсүң деп. Анан ошону ойлоп алып мен аябай кайраттанып эле өзүмдү өзүм кармап турам, же болбосо кой берсем азыр эле өлүп калчудай болуп сезем. Жаман ойдон алыс болуу буюрса сөзсүз түрдө жакшы болуп кетет апа, ыйлабаңыз. Үмүттөнүп калдым, Кудайга шүгүр, баягы Садыр Жапаровго жолуккандан кийин үмүттөнүп калдым. Аз күндө барып калат го деп. Рахмат, мага жардам берип, менин акыбалымды түшүнүп, Кудайдан кошо тилешип, мага кошо жардамчы болуп, аз да болсо кошумча болуп ошо коробкама тыйын салып, айылдаштарым, ушул калай калк, карапайым эл, рахмат силерге, жардам бергениңерге. Үйүңөрдө такай тынчтык болуп, мендей энелер ыйлабасын, мендей энелер көчөдө коробка көтөрүп чуркап балдар үчүн жанталашпап, каражанын сабабасын, төрүндө чай ичип, тынч неберелерин эркелетип төрдө отурсун. Ошону каалайм. Рахмат силерге дагы.
урматтуу кайрымдуу мекендештер, келиңиздер кайрымдуулукта жарышалы. Залина эжекебиздин оор операциясына жардам колун сунуу үчүн 0770 00 40 44 номерине бирдик жүктөө аркылуу жана ошондой эле М-банк номери ушул жакта которуу аркылуу жардам колун сунсаңыздар болот. Келиңиздер, алуучу эмес, берүүчү колдордон бололу. Эч ким оорубасын, бар болуңуздар.